Begim ай, кандай? Кандайсыздар? Айнагүл эже, кош келдиңиз. Сүйүмкан айым, кош келдиңиз. Анара. Салам, бардыгыңыздарга салам. Сиздер менен бүгүнкү түз эфирде кайрадан сиздер менен бирге болуп жатканыма кубанычтамын. Бүгүн биздин түз эфирге биринчи жолу катышып аткандар бир деп жазып койсоңуздар. Замир эже кош келиңиз, Мээрим айым кош келдиңиз, Гүлзар айым эжекебиз кош келдиңиздер. Акчалуу кызы Назгүл дейт. Ким кайсыл жактан кошулуп жатат? Мээрим бүгүн биринчи жолу келип аткан экен. Кош келдиң Мээрима. Гүлзар дейт. Кубанычтамын мен дагы биринчи жолу келип жаткандар азаматсыздар. Бүгүн сиздер үчүн өзгөчө түз эфир болмокчу. Бул түз эфирде сиздер баягы эле сатуу тармагын үйрөнүп, кирешеге чыгуу максатын көздөп жүрөсүздөр. Онлайнда кантип эле акча тапса болот жана онлайнда кантип кирешеге чыга алабыз, же болбосо командабызды кантип өстүрөбүз, эгерде сетевойдо иштегендер болсо, Өзгөндөн дейт, Көлдөн, Бишкектен өтө сонун азаматсыздар бүгүнкү эфирге кирип, өзүңүздөргө пайдалуу билимдерди аласыздар деген ойдомун. Бизде группаларда чалуулар болуп атышат, көңүл бурбайбыз. Гүлмир эже, Гүлкан айым келиптир бүгүн жаңы. Микрофондор жүрүп салайын. Тазагүл эже, Тазагүл эже, Айзат эже, Улан деген мырзабыз кирип атыптыр. Менеджерлер сиздерден сураныч, группаларга жөн эле ссылка таштаңыздар, чалууларды кылбаңыздар. Мен телефонумдан кайра өзүмө үндөр угулуп атат. Ошондуктан азаматса сиздерди көрүп мен аябай сүйүнүп атам. Себеби көптөн бери мына 2 ай болду, 2 айдын жүзү 3 айга карап калды. Түз эфирге чыкпаганыма жана биз өзүбүздүн сатуу тармагындагы группаларыбыздын бир аз токтоп тургандыгына байланыштуу. Буга чейин биз көптөгөн эксперттер менен практика жүзүндө иштешип көрдүк. Сатуу бул өзү чоң тема да. Сатууну бөлүп кароо мүмкүн эмес. Аны аябай чоң тема болгондуктан аны аябай майдалап өтүш керек да, көзчүсүчү. Мен сиздерге бүгүн сатуунун онлайн форматын бир аз түшүндүрүп өтөйүн. Бирок кененирээк маалыматтарды курстардан үйрөнсөңүздөр болот. Сатуу боюнча курстар өтө көп да. Ошо курстардан эксперттерден окусаңыздар болот, же өз алдынча практика кылсаңыздар болот. Мен өзүм жөнүндө тааныштырып өтөйүн. Мен Жазгүл Токтотемир, өзүм 37 жаштамын азыркы учурда. Мен изденип баштаганымына быйыл 5-жыл, 32 жашымдан баштап изденгенмин. Өзүмдү өнүктүрүү тармагында мен биринчи психологдордон сабак алганмын. Биринчи эле 32 жашымда ошо төрөттөн депрессияга түшүп калган учурларда менде изденүү башталган да. Анан ошол учурларда мен көптөгөн эксперттерден билим алдым. Өзгөчө акча коротуп, аябай көп акча короттум. Анан бир нерсени өзүм түшүндүм да. Эмне үчүн адамдар издене беришет? Эмне үчүн адамдар дагы деле бир нерсени издейт, бирок таппайт да? Жүрөгүндөгү бир өйгөн бир нерсеси бар, бирок мындай сыртка чыгарайын десе, мындай пустой эле бир нерсе да. Кайра өзүн анализдеп көрсө, өзүнөн таба албайт да. Анан бул нерселердин бардыгын мен ошол сабактардан, эксперттерден, көптөгөн 3-4 психологдон сабак алдым. Эң эле менин жолумду ачып берген бул бир аз психологко жакын эмес, бирок бизнес-тренер, өзүмдүн устатым десем болот. Мен биринчи ошол өнүгүү тармагында биринчи жолу баягы сага түрткү бере турган инсан болот да. Ушул түрткү берген инсандардын бири бул бизнес-тренер Аксана Рыскулова.
өзүнүн бир эле жолку сабагын мен ошол учурда $100 болчу, азыр деле ошо $100 экен, 1,5 сааттык убактысы. Анан мен 1 айлык курсун алганмын, 1 айлык курсунда где-то 25 000 тегерегинде алып окуганмын. Андан кийин улантып эле окуп кете бергем да, 30 000, 50 000 деп ушинтип кымбат курстарына чейин окуганмын. Жеке наставничество боюнча да окугам. Барчынай Кадырбековнадан окудум. Анан өзгөчө мага түрткү берген бир агай болду. Бул Данияр Чормошев деген психотерапевт. Менин жүрөгүмдө бир көйгөйдү чечип берди десем болот да. Ал көйгөй бул бала чагыбыздагы калып калган травмалар. Ошол травманы чечип берүү менен мен өзүмдүн кетирген каталарымды өзүм оңдоп баштадым. Ошондуктан кээ бир адам мындайча айтканда себепчи болуп калышы мүмкүн сиздин жашооңузгачы, сиздин өзгөрүшүңүзгө, сиздин баягы алдыга жылышыңызга, сиздин изденип жаткан учурда бир сиз таппаган нерсени таап берип коюшу мүмкүн да. Ошондуктан биз баягы изденип, акча коротуп, өзүбүзгө билим алып, өзүбүздү өнүктүрүп жатабыз да. Айымдар азыркы учурда мен аябай ыраазымын, кыргыз айымдарын өзгөчө. Себеби ар бир айым өз алдынча изденүүдө да. Биз ошол изденүүнү ар түрдүү жолдор менен издеп келатабыз. Кээ бирибиз онлайн бизнес аркылуу, жанагы сетевой тармак аркылуу издеп келатабыз. Бирөөбүз болсо через психологдор аркылуу изденип келатабыз. Кээ бирибиз бизнес тренерлер аркылуу издеп келатабыз. Деги эле адам издене берсе, ушунчалык аябай чексиз экен да. Адам издене бере турган болсо түбүн таппайт экен. Ошондуктан эң биринчи изденүү бул жаратканды издөө экен да. Мен ошол нерсени таап алдым. Буга чейин өзүм да изденип жүргөн учурумда бир аз алыс экенмин да. Жараткандан бир аз алыс экенмин, бирок изденип жүргөндөн кийин баягы кыргызбыз да, баягы өзүбүз баягы жаратканга жакынбыз, табиятка жакынбыз да. Кыргыздар өзгөчө табияты бул табияты жараткандын табиятына өтө жакын да. Себеби кыргыздар бала чагынан десек, түпкүлүгүнөн десек болот да, түбүнөн өзөгү ошол табияттагы кобулуштардын, табият тоо таш, күн, жер, ай, асман, ошол нерселерди ушунчалык кенен да аларчы, мисалы асман аябай чексиз, тоолордун чексиздигин караңыздар, ошол эле тоо таштарды караңыздар, сууларды караңыздар. Бизде тазалык, тунуктук, мындай өзгөчөлүк бар экен да, өзгөчө кыргыздарда генинде. Анан мен ушул ойлонуп олтуруп, жакында эле сиздерге айтып өтөйүн, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген инсандары, кыргыздын кыргыз экенин далилдеген мисалдар менен, кыргыздын ким экенин, генин аныктаган өзгөчө бир инсандар бар экен, тарыхта изилдеген. Ошондой инсандар менен чогулуп, жакшы баягы маектерди куруп, уюштуруп, ошол жакта иштеп атам да. Анан менде бир изденип аткан нерсем, жараткан өзү эле таап берип койду жолун. Бул жол кыска жол десем болот да. Мен издеген жол 5 жылдык жолду мен 1 ай, 2 айдын ичинде кыскартып, ошол жолумду ачты десем болот да. Анан ал жерден эмнени мен таптым, эмне жан дүйнөмдү эс алдырды, эмне мени кубандырды, эмне мени мындай алдыга умтулууга жол көрсөттү десем болот да. Ал жерде өзгөчө айымдар мына кыргыздын улуттук наркын, каада салтын, баягы билимин, илимин алып жүргөн аталар жана апалар бар экен да. Ошолордун билиминин негизинде муну кыргыздарда агартуу илими деп коет экен. Агартуу илими бул жан дүйнө, руханий байлыгыңды тазалоо жана ошол руханий байлыгың аркылуу сен чексиздикти пайда кылуу. Чексиздик дегенде бул сен өзүңдүн биринчи ички дүйнөңдү тазалап чыгуу менен сен башка адамдарга дагы жакшы мамиле кылуу, башка адамдарды өзгөртүүгө жол көрсөтүү, ушундай чоң жолдору бар экен да. Бул ошол биз билбей атпайлыбы азыркы учурда? Биз азыр сатуу тармагына келген күндө деле, мисалы, көпчүлүгү сатууну издеп атабыз, бир нерсе сатып акча тапкыбыз келип атат, ийгиликтүү болгубуз келип атат, жолун таппай атабыз, изденип атабыз, кылып атабыз, жасап көрүп атабыз. Бир жерге жетебиз, кайра түшүп калабыз, табабыз, кайра жок болот. Анан мен сиздерге бир нерсени айтып өтөйүн. Бул жерден
кыргыз таануу илиминен агартуу, өзгөчө кыргыз психологиясын изилдеп жүргөн айымдар жакшы түшүнүшөт. Кыргыз агартуу илими бул адамдын жан дүйнөсүн байытуу менен ичиндеги чексиз билимдерди сыртка алып чыгуу, өзүндөгү болгон энергияны эл менен бөлүшүү. Ички дүйнөсү ушунчалык ар бир инсанды кыргыз өзгөчө кыргыздарды да генинде, канында, генинде, ДНКсында деп коебуз го, ошол кыргыздын гени бар болсо, демек ошол адамдардын бардыгында өзгөчө касиеттүү, баягы өзүн тааный элек да азыркы учурда көпчүлүгү. А эгер өзүн таанып алса, өзүн изденип алса, өзүн жаратканга жакын кылып ала турган болсо, Барсына Кадырбековна деле айтайт да, Кудайга жакын болгула дейт. Кудай менен кеңешкиле дейт. Ички дүйнөңөрдү Кудайга эмне нааразы болсоңор да айткыла дейт. Ошол сүйүнүчүңөрдү бөлүшкүлө дейт. Анткени жараткан сенин сүйүнүчүң менен дагы, капалуу күнүң менен дагы. Кыргыздарда ак кара деген нерсе коштоп жүрөт да. Адамдарда ак кара деген нерсе бар. Эми биз бир учурда капаланабыз, кайгырабыз, бир ситуация туш келет, анан бир учурда кубана турган күндөр келет да. Ошол экөөнү текши, мындай тегиздетип бирдей алып кете турган болсок, биз мындай азыркы учурда тил менен айтканда депрессия, стресс болбойбуз. Болгону өзүбүздүн ички дүйнөбүздү тааный элекпиз. Азыр учурда бардыгыңыз эле тааный элексиздер. Мен азыркы учурда изденип жүрүп араң таптым бул нерсеничи. Анан мен азыркы учурда кыргыз боз үйүндө эмгектенем. Ал жерде мага эч ким деле баягы сен иштеп атасың, ушул жерде акча төлөп койгол деле эч ким деле акча төлөбөйт. Болгону мен өзүмдүн мээнетимди, ак эмгегимди элим үчүн, ошол элимдин агартуусу үчүн өзүмдүн салымымды кошкум келет. Ошондуктан ал жерде кээде онлайн сабактарды каждый баягы жумада 1-2 жолу уюштуруп беремин. Өзүм барып түз эфирлерге коштоп берем, бирок азыркы учурда бир аябай чоң бир эмеге туш келип калдым десем болот да. Мындай туңуюкка туш келип барып анан кайра чыктым да. Чоң жоготуулар болду. Өтө чоң эмес, бирок мен бир нерседен сабак алдым десем болот. Өзүм изденип жүрүп ушул тармакка келгенден кийин мен бир сабактарды башка жактардан изилдеп, ушинтип издеп жүрөт элем да. Анан бир күнү чоң аябай бизде эме болуп калды, шос болуп калды, президенттер келе турган учуру. Ошол күнү мен лицейде өзүм мугалиммин да, кесиптик лицейде мугалиммин, комуздан сабак берем. Ошол эле учурда балдар менен жетектеп иштейм да. Анан ошол мектепте эжекелер эме гүл болсо ала келиңиздерчи деп калды. Анан макул, менде үйдө мурда иштеп жүргөн офисимде бир нече чоң гүлдөр бар эле. Анан макул 2 гүлдү алып берейин дедим да. Анан 2 гүлдү алып, 2 гүл чоң да аябай. 2 гүлдү колума көтөргөм, килейген ноутбук сумкасы менен моюнумда эптеп жумушума жетип алайын дедим да. Ошол күнү негедир Ош базар менен барчу эмесмин да, түз эле жибек жолунан түшүп калып эле лицейге кирип кетчүмүн. Негедир ошол күнү Ош базарга барып, Ош базардан бир нерсени сатып алып, анан кайра лицейге кеттим да. Эми мага эмне азап дейм Ош базарга барып. Анда эле башка күнү кылсам болмок. Бирок негедир ошол күнү бардым. Барып эле мен өзүмдүн жакшы телефонум, бул 120-130 миңге алган элем. iPhone 14 болчу. Жаңы эле алынган, 2 эле ай толук колдонула элек болчу да. Анан урдатып алдым да. Караңыздар, көрдүңүздөрбү? Эгерде Кудай сага бир белги берип аткан болсо, демек сенин көзүңдү ач. Эгерде чоң нерсени жоготуп ала турган болсоң, сен мындай эмеге түшүп кетпе деген нерселер бар да бул жерде. Мен мисалы азыр кээ бирлер түшүп кетиши мүмкүн да. Мен ушунча 100 канча миң сомдук телефонду жоготуп алдым. Эгер мен даяр эмес болсом, 4 жыл 5 жыл психологиядан сабактан өтпөгөн болсом, ыйлап бир күн 3 күн депрессия болуп, бир жума ар кимге айтып, мен эч кимге айткан жокмун. Жолдошум да 2 күндөн кийин билди. Башкаларга да айткан жокмун. Ошо мектепте окуучуларым билди. Анткени мектепте окуучулардын балдардын телефондорун алып чалып эме кылсак недоступен. Анан бир аздан өчүрдү. Ошо менен телефонду пока табыла элек. Документи бар, заявление жазды, көрөбүз. Кудай буйруган күнү балким келет, буйрубаса жок да.
Көрдүңүздөрбү? Кичинекей нерседен чоң нерсени жаратуу деген бул сиздердин азыркы учурда могу мээңиздерде, аң сезимиңиздерге өзүңүздөр көйгөйдү өзүңүздөр батырып аласыздар да. Анан көпчүлүк учурда адамдар эмне кылышат? Жана сатууга келгенде, сатууда банкрот болуулар бар да. Эмне үчүн чоң акчаларды салып коюп, күйүп калгандар бар, инвестицияга чоң акчалар салып күйүп калгандар бар, ошол эле учурда бир бизнес баштайм деп бирөөлөргө акчаны салып коюп алдатып бергендер бар, Ошол учурда дагы сиз ошол нерсеге даяр болушуңуз керек да. Себеби сатуучу деген бул өзү аты эле айтып турат да. Сатуу сат деп атат. Бир нерсени сат. Сен бир нерсени кайра сатуу менен такшаласың да. Мисалы сиз бир эле самынды сата бере турган болсоңуз, сиз ошол самынды кайра ар кимге сунуштап сатып аткан болсоңуз, сиз самындын эксперти болосуз да. Мындайча айтканда сатууну жакшы өздөштүрөсүз. Анан могу сетевойдо иштегендер сиздерге дагы сонун мүмкүнчүлүктөр болот бул сабактарда. Мен азыр курс жакында курс чыгарамын. Эки багытта болот. Биринчи багыты бул мен жөн эле сатууну үйрөнүп, менеджер болуп эле курс эле сатып иштейм. Мен жөн эле мындай өзүм үчүн мындай практика кылып көрөм деген айымдар үчүн. Ал эми экинчи багыты болсо бул именно сетевойдо иштеп, бирок командасын өстүрө албай, же болбосо сатуусун жогорулата албай, же болбосо товарынын эмесин баягы баалуулугун ачып бере албай жаткан эксперттер үчүн да. Көпчүлүк сатуу бул кимдер үчүн? Көбүнчөсү бул эксперттер үчүн. Мисалы, бизнес баштагандар, бут кийим саткандар, онлайн дүкөндө, дагы кийим саткандар, детский буюмдарды саткандар, кол өнөрчүлүгүн саткандар, курстарын саткандар деги койчу да. Адам эмнени колунан жасап өндүрүп чыгарган болсо, ошонун баарын баары бир сатууга алып чыгыш керек да. Анан сатууга алып чыкканда биринчи эмне кылабыз? Биз биринчи эле товарыбыздын баалуулугун өзүбүз түшүнбөй жатып эле анан башкаларга сунуштай беребиз да. Анан эң биринчи сатуучу бул өзүнүн сатып жаткан товарынын баалуулугун башка адамдарга жеткирип берүү. Анан товарды дагы сатууда дагы баалуулугун эле жеткирип берип койбостон, өзү дагы адамдар менен мамиле курууну өздөштүрүү керек. Себеби сатуу, мен эки эле нерсени билем. Сатуу бул мамиледен куралат, ал эми мамиле бул сатуудан турат. Эки нерсе бири-бири менен мындайча айтканда алмаштырып койгондой эле, бирок экөөнүн айырмасы бар. Биринчиси, сиз сатуу менен бир-эки адамга мамиле куруп эле сатып койдуңуз, же болбосо сиз ошол адамдар менен мамилени жакшыртып, чоң команда курдуңуз. Айырмасы бар, көрдүңүздөрбү? Ал эми мамиле бул сатуу дегенде, мамиле эмне үчүн мамилени көбүрөөк басым айтам? Себеби мамиле бул бардык адам затына тиешелүү. Бардык адам затка тиешелүү. Мисалы, биз үйдө отурганда эле, мына үй бүлөгүңүздөрдү элестетиңиздер, үйүңүздөрдө сиздердин мамилеңиздер кандай? Балаңыздарга, жолдошуңузга, кызыңызга, кайын журтуңузга, бир туугандарыңызга деги эле сизди курчап турган чөйрөгө мамилеңиз кандай? Ошол нерсе сизди мыкты сатуучу кылууга жардам берет. Себеби мамиле, эгер сиз кайын журтуңуз менен мыкты мамиледе болсоңуз, балаңыз менен тим эле укмушу ысык болуп, мамилеңиз аябай жакшы болсо, жакындарыңыз менен мамилеңиз жакшы болсо, сизде сатуу жеңил болот. Себеби сатуу десе биз бир товар алып эле сатууну элестетебиз да. Сатуунун эң негизги жөнөкөй эле куралы бул мамиле. Ошол мамилени жакшы өздөштүрүү менен биз сатууну жакшы өздөштүрөбүз. Мамилени биз эң биринчи эмнеден баштайбыз? Биринчи өзүбүздүн жакындарыбыздан баштайбыз. Капа болуп жүргөн болсок, кечиребиз. Ыза болуп, андан бир жаман сөз угуп калган болсок, аны унутабыз. Ошентип ар бир адамдын бизге кылган мамилесин биз жаман мамиле жасаган болсо, жакшы мамилеге өзгөртөбүз. Эгерде ал адамдар такыр эле сиз менен буга чейин аябай чоң мындай эмеге алып келе турган болсо, баягы сиздерди капа кылып, анан такыр баягы мындай байланышпай турган кылып
баягы эме алып келип коет да кээ бир адамдарчы сизди. Ошол учурда дагы баягы кыргыздарда бир сонун макал бар да, атаңды өлтүргөнгө апаңды алып бер дегенчи. Сөзсүз эле бул атаңды өлтүргөн адамга апаңды алып берүү эмес. Мунун мааниси бар да. Ошондой учур келген күндө дагы дейт, сен кечиримдүү бол деп атат да. Ошону кечире билген адам гана бул күчтүү адам. Ошондуктан мен сиздерге эң негизги нерсе бул биринчи эле нерсе бул мамилени жакшыртуу. Эң биринчи мамилени жакшырта турган болсоңуз, дайыма үстүңүздөн иштей турган болсоңуз, дайыма ден соолугуңузга кам көрө турган болсоңуз, өзүңүздү баалай турган болсоңуз, барктай турган болсоңуз, сүйгөн болсоңуз, өзүңүз менен өзүңүз баягы жакшы нерселерди өзүңүзгө арнаган болсоңуз, демек сиз өзүңүзгө болгон мамилеңиз жакшы да. Биз биринчи өзүбүзгө болгон мамилени өзгөртүшүбүз керек. Мамиле бул биринчи бизден башталат. Ошон үчүн өзүңдү өзгөртүү, же болбосо өзүңдү көрүү, өзүңгө болгон сүйүүнү ойготуу деген көп темаларды азыр эксперттер сабап атышпайбы, Ошолордун эң негизги максаты эмне? Эң негизги максаты адамдын өзүн таанытуу да. Анан сиз эң биринчи өзүңүздү тааныбай туруп эле, өзүңүздү билбей туруп эле, анан башка адамдар менен мамиле курам деп жаткан болсоңуз, анда сиз чоң ката кетирип аткан болосуз. Эң биринчи өзүңүзгө жакшы мамилени өзүңүзгө арнаңыз, жакшы сүйүүнү, биринчи эле сүйүү өзүңүзгө арналыш керек. Сүйүү бул мындай болгондо да кээде мынтип айтышы мүмкүн, баягы дин багытында алып барган эжекелер айтат да, биринчи эмнеге өзүңөрдү сүйүү эмеге коюп алдыңар депчи. Биринчи сүйүү, өзүңдү сүйгөндөн кийин Кудайды сүйөсүң да. Сен өзүңдү таппай атсаң, Кудайды таппайт экенсиң да, көрсөчү. Эмне үчүн биз өзүбүздү таппай атканыбыз ошол да. Биринчи өзүбүзгө жакшы нерселерди жок дегенде бир күндө бир жакшы кичинекей шоколад алып жеген болсок дагы, бул өзүбүзгө болгон ыраа көрүү да, бул таттууну дагы өзүбүзгө ыраа көрүп атат. Демек, ар бир адам өзүнө бир нерсени ыраа көрүү мамиле. Бул биринчи өзүнө башталат да. Биринчи мамиле өзүнөн башталат. Экинчи мамиле жакында. Курбулары, достору, бир туугандары, балдары, кыздары, кыскасы баягы өзүнүн жакын чөйрөсүнө болгон мамилеңиздерди өзгөртсөңүздөр, чөйрөңүздөрдө мамилеңиздер ким менен буга чейин айтышкансыз, капа болгонсуз, аларды баягы алардын сөзүнө териккенсиз, анан дагы деле ыза болуп жүрөсүз. Ал нерселер көп да, мен башыман өткөн бул нерсе, практикадан жасап өткөм. Анан сиздерге бүгүн тапшырма берейин. Өзүңүздүн 5 жакын, буну мен курста сабактарда берет болчумун, бирок сиздерге бүгүн берем. Ушул бир техника да, бул ыраазычылык айтуунун бир техникасы. Ыраазычылык айтыңыз да, мамилеңизди жакшыртыңыз. Биринчи ыраазычылык бул өзүңүздүн жакын 5 таанышыңызга капа кылган болсо сиздерди, биринчи болуп сиздер аларга кат жазыңыздар. Азыр бизде телефон деген сонун нерсе бар да. Ошодо эле WhatsApp'тан жазып коюңуз, же чалып айтыңыз, же болбосо SMS жазыңыз, же болбосо голос түрүндө жөнөтүңүз. Кыскасы, ыраазычылык жазыңыз. Капа кылган болсо сиз, мен сени кечирдим, мен сага ыраазымын деп ошол адам менен, ошол адамдар менен мамилеңиздерди жакшыртыңыздар. Жакын 5 адамыңыз, бир туугандарыңыз болот, ата-энеңиз болот, кечире албай жүргөн адамдарды кечирип салсаңыздар, сиздер анда вообще супер адам болосуздар да. Бул нерсени кечирүү өтө кыйын, бирок кечирүү керек. Себеби тигил дүйнө да бар бизде. Билесиздер, ал жака ал капачылык, анан бизди кечирген адамдарды ал жака ошол жан дүйнөбүзгө батырып, аны көтөрүп кеткиш биз үчүн чоң оор жүк да. Ошондуктан акырындан жүрөктөгү баягы капа кылган адамдардын сөздөрүн алып чыгабыз, ыргытабыз, кичинеден кечиребиз, мамилебизди жакшыртабыз, ошентип мамилелерди жакшыртабыз. Анан сатууга келип атканда көпчүлүгүңүздөрдө мындай көйгөй болушу мүмкүн. Бирөөлөр менен сүйлөшөсүздөр. Сүйлөшүү жаатына келгенде адамдар көбүнчөсү сүйлөө жаатында сөз байлыгы аз болуп калышы мүмкүн да.
Ал эми кээ бир адамдар аябай ашыкча сүйлөп коюшу мүмкүн. Мындайча айтканда, өзүнүн бир нерсе айтайын дейт, бирок бир сөздү айтам деп эле айланып жүрө берет да. Бир сөздүн ордуна 100 сөз сүйлөйт да. Ток этер жерин, кыска, нуска ток этер жерин айтууга үйрөнүңүздөр. Мындайча айтканда, сиздер кыска, нуска, анан жеткиликтүү тилде адамдарга сүйлөп жатканыңыздарда товар сатасызбы, же бир курс сатасызбы дегеле өзүңүздөрдүн продукцияңыздарды сунуштап жатканда кичинекей нерсе менен ачып берет. Кээ бирлер бир эле сөз менен жеткирип коет да. Кээ бири 5 сөз менен жеткирет. Кээ бири узун тексттер менен жеткирет. Мен мисалы адамдар азыр ушунчалык жалкоо болуп калганбыз, узун тексттерди окубайбыз дагы да. Мага бир 2 сүйлөм болсо жетет. Ошол 2 сүйлөм мен жөн эле ачып коет да. Даже бир сөз деле жетип коет да кээдечи. Ошондуктан эгерде сиздерде ошол жатында көйгөй болуп аткан болсо, мисалы сетевойлар жакшы түшүнөт да, муну тармактык бизнестегилер дейин. Узун тексттерди кетиресиздер, же болбосо бир страшный видеолорду кетиресиздер, ушундан эме болду депчи, мына результат ушундай болду депчи. Адам ал видеону көрмөк тургай, ал видеодон сразу удалить этет. Страшный күйгөн колдорду, тырышкан беттерди көргөндө ал автоматтык түрдө ал видеону өчүрөт. Себеби адам ал видеону көрүүдөн коркот. Ошондуктан бардыгыбыз эмне кылабыз? Адамдар дагы мындай көрүп, рахат ала турган, адамдарда эс ала турган, адамдарга мындай керектүү маалыматты анан беребиз да. Анан биз баягы мисалы адамдарда мындай агала болгон, беттери агала, бир мындай күйүк, тырык, ушундай бир колдору азыр мындай өзгөчө кыздардын баягы өткөндө группаларга келип атты, буттарын талап койгон, иттер көчөдөгү жапай иттер барып кыздарды, кичике балдарды буттарын тиштегилеп эметип койгон видеолорду аябай жөнөтүп атышпады. Ошол учурлардачы адамдарда ошондой видеону бир чанда адам көрөт да, анан өчүрүп салат. Ал көрбөйт андай страшныйларды. Себеби интернеттин баары ошондой нерсеге толуп кеткен. Мисалы автоматтык түрдө өчүрөсүң андай видеону, көрбөйсүң дагы да. Ошондуктан биз эмне кылабыз? Өзүбүздүн видеобузду тартып жатканда, сатуу тексттерин жазып жатканда адамдардын дагы баягы коркуу сезимине тийип албаш үчүн жөнөкөйлөштүрүп, мындай бир аз жеңилдетип анан видео тартышыбыз керек, же жеңилдетип текст жазышыбыз керек да. Анан өзгөчө бизде бир аша чаап кетип атабыз да азыркы учурда онлайн тармактагы. Мен өзгөчө текст менен иштеген кыздарды айтам да, копирайтер деген нерсе бар бул тармакта. Бул тексттерди мыкты деңгээлде жазуу. Тексттер жазуунун эксперттери деп коем да. Анан биз сатууга келгенде эле көп нерседен аксап калабыз. Эмнеден аксайбыз? Себеби биз даяр эмеспиз сатууга. Сатууга чет өлкөлөрдө, мисалы чоң компанияларда сатууну атайын окутат. Атайын чет жактарга, саякаттарга алып чыгып, атайын кийимдерди, смокинг деп коет эркектерде, билесиздер, костюм шымдарды кийгизет. Аялдарда дагы ушундай классикалык кийимдерди кийгизет, башынан аягына чейин. Кечиресиздер, бир аз ушундай жөтөл кетпей атат көптөн бери. Ошондой баягы адамдарды даярдойт. Мындайча айтканда институту бар. Даярдоо институту. Бул тармактык бизнесте мен 10дон ашык тармактык бизнесте иштедим. Ошолордун арасынан кээ бир тармактык бизнестер мени өстүрүүгө өтө чоң жардам берди десем болот. Тармактык бизнестер аркылуу мен саякаттарга чыгып келдим, билимдерди алып келдим, өзүмдү таптым, өздөштүрдүм, элдерге жакшы нерселерди көрсөтүп бере алдым десем болот да. Бирок ошол эле учурда кечке эле кубалап кете берүүнүн дагы бир залакасы бар экен да, өзгөчө могу жаш үй бүлөлөргө. Мисалы мен 2 баламды таштап коюп кээде баягы 2-3 күндө баягы Алматыга кетип каласың, же эмеге кетип каласың да, башка региондорго кетип каласың. Ошол учурларда балдарың менен ортодогу жолдошуң менен болгон связь, мындай ата-эне болгон эме мындай ажырым болуп баштайт экен да, мындайча айтканда, тип ажыра баштайт экен. Ошон үчүн мен жаш ата-энелерге айтат элем да, ошондой алыстап бир жумалап жана саякаттарга кеткенде бир жума 10 күндөп кетип калат элек да. Ошол учурларда эгерде балдарың менен чогуу алып кете тургандай система болсо, мен аябай сүйүнүп иштемекмин да.
Анан мен отказ бергеним ошол болду да. Тармактык бизнестен отказ бергеним. Мен балдарымдын 10 күндөп, кээде 15 күндөп региондорго чыгып кетип калганда көрбөй калат экенмин, алар менен байланыша албай калат экенмин. Мен ошол олтуруп үйдө олтуруп иштегим келет. Өзүмдүн курсумду чыгарым келет, өзүмдүкүн алып чыккым келет деп изденип жүрүп, анан мен ошол өзүңдү жең тренинг борбордо уюштуруучу адис катары, кайра ошол жерде сатуу менеджери, ошол жерде бухгалтер катары шылса ал бизнес тренер Аксына Рыскулованын көптөгөн сабактарын сатып, мындай айымдардын өзгөрүшүнө чоң салымдарды коштук десем болот да. Анан сиздерде дагы бир үйдө отуруп эле азыркы учурда мен азыр балдарымды таштапкым келбейт, эч жака чыккым келбейт. Шаарга деле бир убакыт саатынча чыгып келем, обедтен кийин бир 4-5 саатка чыгып келем, кайра келем. Балдарымдын жанында олтуруп эле онлайнда иштегенди мен өздөштүрүп алдым. Демек, сиздер деле бул нерсени өздөштүрө аласыздар. Ар бир айым өздөштүрө алат, ар бир адам өздөштүрө алат бул нерсени, себеби адам бул жараттуучу инсан. Себеби колунан көп нерсени берет. Анткени жараткан адамды өзгөчө кылып жараткан, бардык нерсени өзүнөн кийинки баягы жаратуучуларды, ойлоп табуучуларды, ойлоп бир нерсени жарата тургандардын бардыгы бул адамдарга берген экен да. Демек, биз бир нерсени жарата алат экенбиз. Эми өзүбүздүкүн таап иштеп чыкпасак, анан изденип эле бир жактарда кубалап жүрө берген болсок, анан онлайндын дагы бир минус жагын айтайын сиздерге. Онлайнда мен эмне үчүн кээде чарчап кетем онлайнда. Онлайнда кечке телефон менен иштейсиздер. Телефон менен иштегениңиздерде сиздердин жакындарыңыз бул телефондон башы чыкпай калды деген сөзгө каласыздар. Анткени мен дагы 2-3 телефон менен иштейт элем онлайнда. Анткени бир телефондо чектерди кабыл алат элем, бир телефондо рекламалар менен иштейт элем, бир телефон менен видео монтаждар жасайт элем, видеолорду тартат элем, ошентип 2-3 телефон менин жанымда жүрөт эле да. Анан жөнөкөй телефондордон, айфондордон. Анан кыскасы көрдүңүздөрбү? Онлайнга иштегенде бир аз чыдамкайлык, сабырдуулук керек болот. Ошондуктан биз сабырдуулукту да кошо өздөштүрүшүбүз керек да. Биз качан ошол мамилени жакшыртууну, сабырдуулук кылууну, адамдар менен болгон баягы дайыма карым-катнашты жакшырта билүүнү сөзсүз үйрөнүшүбүз керек. Көпчүлүгүбүздө кайын сиңдибиз менен болгон мамиле начар, кайненебиз менен болгон мамилебиз начар, бир туугандарыбыз менен болгон мамилебиз начар, жада калса кээ бирибиз жолдошторубуз менен болгон мамиле начар. Ошондуктан биз баягы өсө албайбыз да. Ошон үчүн дайыма сиздер жакшы нерсени өздөштүрө турган болсоңуздар, жакшы мамилени жакшыртууну биринчи очередке кое турган болсоңуздар, сиздерде бүт нерсе автоматтык түрдө жакшы жакка өзгөрүп баштайт. Бизде өзгөчө өткөндө келген эжелерде Каныкей деген эжени бир мага тагдыр таразасы деген сонун бир билимди берди да. Адамда 2 тараза болот экен да. Адамдарда тараза болот экен. Бул эжелер катышкандар болсо билет да. Эгер сен бул таразаңа дейт, бул тараза 2 тараза дейт да. Бул адам бере турган тараза, бул жараткан бере турган тараза дейт да. Оң жакта. Бул жакка сен сүйүү бере турган болсоң, жараткан сага 3 эселеп сүйүүнү берет экен. Эгер сен бул жакка жаратканга бир кандай десем, кыйналыш, бир өзүңдүн арманыңды айта бере турган болсоң, жараткан укпайт экен да, жараткан болгону аткаруучу экен. Сен эмнени кааласаң, жараткан ошол нерсени 3 эселеп сага ыргытып турат экен. Көрдүңүздөрбү? Таразаны унутпаңыздар. Бул сабак боюнча уютку боз үйдө бар. Аккаунттун катталыңыздар дагы, ошол жерде Каныкей эженин өткөн сабагы бар. Ошодо кыскача эфирде айтылганда, ошол эфирди көрүп алсаңыздар, сиздер дагы жакшыраак түшүнүп аласыздар. Ошондуктан биз эмне кылабыз? Эгерде мамилени жакшыртууну кааласак, бул жака мен бардык мамилемди, кимдерге болгон мамилени өзгөрткүңүздөр келип атат. Ата-энеңизге, балаңызга, кызыңызга, үй бүлөңүзгө, жолдошторуңуздарга, аяштарга, абысындарга дагы керек болсочу, кайсы мамилени жакшырткыңыз келип атса, бул жака салыңыздар. Бул жактан жараткан Алла ошол сиздердин кандай мамилени өзгөрткүңүздөр келип атса, жараткан Алла ошентип өзгөртүп берип турат. Жакшы мамилени кааласаңыз, жакшы мамиледен 3 эсе ыргытат.
Демек биз эмне кылышыбыз керек экен? Болгону жаратканга түз ишеним артып, ошол өзүбүзгө керектүү нерсени көбөйтүүгө үйрөнүшүбүз керек экен да. Анан биз кейип эле, кепчип эле, алып эле, напчып эле отура берип болсок, ал нерсени жараткан укпайт экен. Биздин кубанычыбызды, сүйүнүчүбүздү, суранычыбызды гана кабыл алат экен. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан биз дайыма бөлүшүшүбүз керек. Вибрация деп коет го, мындайча айтканда, толкундар. Биз жакшы толкундарыбызды баягы кубанычтын толкунун, сүйүнүчтүн толкунун, ушундай баягы жашоого мындай оң терс, оң деп коелу, терс эмес, оң зарядтарды көбүрөөк кетире турган болсок, оң зарядтарды көбүрөөк алабыз. Эмоция аркылуу. Мына эмоцияда бизде эмоция аябай жакшы иштейт. Эмоция аркылуу биз кээде адамдарды катуу бир эмеге алып келип коюш, депрессияга алып келип коюшубуз мүмкүн. Эмоция бул адам башкара билиш керек эмоцияны. Эмоциянын дагы бир түрлөрү көп да. Анын темалары аябай көп. Эмоция боюнчачы. Мен сиздерге бүгүн сатуу боюнча эле мындай үстүртөн айтып атам да, ошондуктан марафондо бул үстүртөн эле сиздерге маалымат берилет. Ал эми именно курстарда сиздерге техникалары берилет. Ошо техникаларды бөлүп окуп үйрөнүп алганыңыздардан кийин сиздерде дайыма алдыга жылуу болот. Көпчүлүк азыркы учурда эми курстарын өздөрү сатып атпайбы? Ошо курстардан сатып алып биз деле билим алып атпайлы? Мисалы мен дайыма өсүп туруш үчүн мен дайыма алдыдагы чоңураак менден алдын билим алган эксперттерден барып билим алып келем да. Айына бир 20 миңдин тегерегинде акча коротуп турам. Демек сиздерде дагы бир өзүңүздөр үчүн билим алуунун жолун, булагын, көзүн ачыңыздар. Чыйыр, кыргыздарда чыйыр деп коет экен. Чыйыр жолду салыңыздар да. Чыйыр жолду салгандан кийин билесиздер да, чыйыр жол барып баары тоонун башына чыгат да. Ошол сыяктуу эле, мисалы, бизде кыргыздарда боз үй бар да. Кыргыздар боз үйдө жашаган. Аны боз үйдөн чыккан жол мынтип айланып атырып, баары баягы эме адамдар эмне кылган? Тоого чыгышкан, тоодон баягы отун теришкен, анан мал жандыгын айдашкан, ошентип жол салып коюшкан да. Чоң жолдордучу. Демек, адам, сиздер азыркы учурда үйүңүздөрдөгү чыйыр жолду туура багытка салыңыздар. Туура эмес, мындайынан баратып жарга эмес, мындайынан баратып бийик тоонун башындагы бийик ак мөңгү зоого жете тургандай сиздер чыйырды салышыңыздар керек да. Өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдөгү нерседен баштаңыздар. Сиздер үй бүлөңүздөрдүн келечектеги кандай болуп өзгөрүшүн каалайт элеңиздер. Үй бүлөлүк мамилеңиздердин кандай мындай тыкыз байланышта болуп, эмнени жаратуусун каалайсыздар. Балдарыңыздар эмне каалайт, күйөөңүздөр эмнени каалайт, өзүңүз эмнени каалайсыз, каалоону ойготушуңуздар керек. Мындайча айтканда, ошол каалоо менен биз барып өсөбүз. Мисалы, каалоодо өзүн өзгөртүү бар анын ичинде, өзүнө бир жакшы буюмдарды алуу бар, саякаттарга чыгуу бар. Каалоо деген өтө көп. Каалоо бул чексиз да. Анан максат деген нерсе бар. Максат бул чектелүү десем болот. Себеби максат бул мисалы машина алуу менен чектелип каласың, жосо саякатка чыгуу менен чектелип каласың, бир үй алуу менен чектелип каласың да. Максат ушундай чектелүү убакытта жетишиң керек. Ал эми каалоо бул чексиз. Мисалы сен азыркы учурда ойлонуп Америкага барып келсең болот. Каалооңду ойготсоң. Башка өлкөлөргө саякаттарга чыгып келсең болот. Адамдарга бир жакшы нерсени кааласаң болот. Деги бир койчу бир өзү адам каалоосу менен көп нерсени өзүнө башындагы аң сезимге салса болот. Анан ошол каалоону ойготкон сайын, каалоо менен иштеген сайын адамдарда өзгөрүү болот. Сөзсүз өзгөрүү болот. Себеби мен да бир учурларда ушунчалык каалагам. Мен кыргыз элиме кандай жол менен өзүмдүн салымымды кошо алам деген максатым бар эле да. Максат эмес, каалоом болчу да ал учурда. Азыркы учурда ошол учурда максат дейт болчумун. Максат эмес, көрсө меники каалоо болчу экен. Азыркы учурда мына 2 айдын ичинде ошол нерсе аткарылып атат. Көрдүңүздөрбү? Кааладым эле. Мени ошондой адамдарга өзү жолуктурду жаратканчы. Мен Назира Жуман деген өтө күчтүү эже менен иштешип атам. Ал вообще онлайнда деле аябай укмуш модуп чыгып кеткен жери жок. Бирок ушунчалык чоң проектлерди иштеп, ушунчалык кыргыз эли үчүн чоң проектлер менен иштеп, кыргыз элине чоң салымдарды кошкон эже экен.
Кенже деген эже бар, өтө уюштуруучу, энелер мектебинин уюштуруу эжекеси. Мен ушундай эжекелерди көргөнүмдө аябай ыраазы болуп кетем. Ал жерде мисалы бизде Мерби деген эжекебиз бар, ал жерге келип атат, салым кошуп атат өзүнүн алынын жетишинче, мен өзүмдүн алымдын жетишинче, ал жерде апалар өзүнүн алынын жетишинче салымдарын кошуп атат, аталар өзүнүн, агалар өзүнүн, байкелер өзүнүн салымдарын кошуп атат. Демек, сиз дагы бир коомго салымыңызды кошо тургандай деңгээлге өсүшүңүз керек. Мен сиздерге ишенем, бардыгыңыздар бул жерде олтурган адамдар жөн жерден бул сабакка кирген жоксуздар. Өзүңүздөрдү өнүктүрүп акчалуу да болгуңуз келет. Өзүңүздөргө жан дүйнөңүздөрдүн тынчтыгын каалайсыздар. Өнүгүү чөйрөсүнө кошулгуңуз келип атат. Бирок эмнеден баштаарыңызды билбейсиз. Интернетти карайсыз, болгон сабактардын баарын көрөсүз, мээңизди толтурасыз, бирок баары жан дүйнөңүз тынчтанбайт. Эмне үчүн? Себеби кыргыз өзүнүн өзөгүн тапканда гана жарата алат экен бир нерсени. Демек, мен сиздерге каалайт элем, өзүңүздөрдүн өзөгүңүздөрдө жаткан отту жандырыңыздар. Ал оттон билесиздер да, оттон мээримдүүлүк жаралат, оттон жылуулук чыгат, оттон өзгөчө сонун нерселер жаралат да. Биз ошол жүрөгүбүздөгү отту таппай атабыз да. Мындай ойгоно турган, жандыра албай атабыз, күйгүзө албай атабыз. Мындай айтканда, ошол өз жүрөктөгү отту жандыруунун убагы келди. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдө отту күйгүзүңүздөр. Ал от тутанып отуруп, чоң отко айлансын. Ал от сиздерге башка адамдарды жылуутууга, башка инсандарга жардам берүүгө чоң салым кош. Мен акчамды кантип көбөйтсөм болот дейт. Так, акча көбөйтүүнүн бир нече жолдору бар. Биринчиси, мен буга чейин акчаны, өзүмдүн чогулткан акчамдын 1/10 бөлүгүн банкта сактайт болчумун. Экинчиси, ошол эле учурда бир топ акчамды мен инвестицияга салып көргөм. Инвестициянын да өзүнүн жолдору бар, өтө татаал, бирок аны изилдеш керек. Мен азыркы учурда бизнесмендер менен бир аз иштешип, бир 3 ай акчамды банктан чыгарып ал жака салып көрдүм. Бир 2-3 айдын ичинде доход алдым. Мисалы 100 миңге бир 20 миңдей кошуп берди окшойт. Мен 300 миңдей салгам, жакшы эле да. Бул жөн банкта бир 1000 сом төлөп чөктү. Эгерде ошондой бизнесмен балдар менен баягы партнер болуп, аларга инвестиция кыла турган болсоң, өзүнүн жолдору бар. Ошондой болуп иштешсең болот да. Анан инвестицияны бирок абайлаш керек да. Бул өтө кооптуу нерсе. Анткени ал жерде 100% риск бар. 100%, 1000% риск бар. Ошондуктан ал жакты мен сунуштабайм. Ар ким өзүңүздөрдүн тапкан акчаңыздарды кирешелүү кылам десеңиздер, бирөөлөр менен партнер болуп иштеп кирешеңиздерди көтөрсөңүздөр болот. Эч убакта процентке мен ушуга кошулбайм. Процент деген бул эми мындайча айтканда, не деп коет, мусулманчылыкта арам деп коет. Ошондуктан ал процентке көбүрөөк максат койбоңуздар, себеби проценттин да өзүнүн бир кыйынчылыктары бар. Анткени жооп бере турган күн келгенде жооп бере албай каласыздар. Менде бар 2 адам кечире албай атканмы дейт. Замира эже, аракет кылыңыздар. Себеби ар бир адамдын ички көйгөйү, ичиндеги баягы өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөрдүн тынчтык абалга алып келиш үчүн биринчи эле ошол сиз кечире албай жаткан, сиз капа алган адамдарды кечире билиш керек. Банк кошуп берет экен. Ооба, сөзсүз банкта кошулуп берилет, бирок кичинекей бир депозит деп сактап коесуң, өздөрү бир башка жактарга акчалар салып, анан бир кичинекей процентин берет. Бул кичинекей эле акча да, мисалы, бир айга 50 миң салсам, бир айда эле канча айда сала түшкөнүн билбейм, бир 500 сом, 1000 сомго жетпеген акча түшөт болчу да. Мурда. Азыр билбейм, азыр кандай болуп калды. Мен көбүнчө РСК банкка салат элем да. Анан Бакай банк менен иштешет элем. Эфир сакталат, айымдар, эжекелер,
кыздар өзүн өнүктүрүп изденип өзүмдүн бир ийгилигимди жаратам десеңиздер, эртеңки эфирден буюрса баарыңыздар менен жолугушабыз. Бүгүн сиздерге тапшырма, дагы бир жолу эскертип өтөйүн. 5 адамга ыраазычылык катын жөнөтүп, кечирим сурап, өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөрдү тазалайсыздар. Анан ким 5 адамга жөнөткөн болсо, скрин кылыңыздар дагы. Менин ушул баракчамды белгилеңиздер. Мен эмеден жеке каттан көрөм. Инстаграмга гана жөнөтүңүздөр, WhatsAppта мен кабыл албайм. Ошондуктан мен Инстаграмдан ким тапшырманы аткарды, ким активдүү экенин ошол жактан билемин. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Кечигип калган айымдар эфирди кайра башынан көрүп чыгасыздар. Ал эми бүгүн эфирге кирип берген адамдарга, инсандарга, изденүүчүлөргө бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Барыңыздарды жакшы көрөм, жакшы эс алыңыздар. Эртеңки эфирде жолугушканча, эртең дагы сонун тапшырма беремин. Ал дагы бир техника. Чоң рахмат Замиреже. Бүгүнкү эфир жактыбы сиздерге? Рахмат дейт. Апша. Сонун. Бүгүнкү маанайым өтө жакшы. Себеби мен өзүм бир аз сыркоолоп турсам дагы, бирок маанайымды көтөрдүңүздөр. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык, ийгилик жашооңуздарда ушунчалык кыйынчылык күндөр болсо дагы, ошол кыйынчылык күндөр бат эле жок болсун дагы, сиздерде жаркыраган жашоо өзү эле келсин. Пока-пока. Көрүшкөнчө.